Салам достор, кайрадан силер менен дагы да болсо аналогиялар боюнча сабак улантабыз. Анда аналогиялар, окшоштуктар 4-нчү сабак алдыга карай кеттик. Мына бүгүн дагы биз силер менен конкреттүү бир мисалдын үстүнөн иштейбиз, ошого токтолобуз. Бирок алдын ала айтып кое турган дагы бир нерсе, ар бир сабакта айтам, аналогиянын туура жообун табуу үчүн конкреттүү түрдө берилишиндеги сөздү, түгөй сөздү так, даана, ар тараптуу кылдаттык менен аныктап түшүнүп алуу зарыл. Ар тараптан алып түшүнүп алуу зарыл, ошондо гана туура жообу табылат. Антпесек, туура жоопту табуу жөнүндө такыр ой болушу мүмкүн эмес. Анда кеттик. Мына лингвистика, илим. Эми карагыла. Буларга дагы да болсо бизге тааныш болгон 6 вариант. А варианты жылкы үйүр, Б варианты кулпунай жер жемиш, В варианты деңиз океан, Г варианты жарык караңгы, Д варианты ууландыруу өлүм, Ж варианты кас душман. Булардын ар биринин ортосундагы маанилери кандай экендигин, кандай маанилик байланышта экендигин, ортосундагы тыгыз үзүлбөгөн чынжырды буга чейинки 3-нчү сабакта кеңири токтолгонбуз. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошол сабакка бир сыйра кайрылып, анан өтсөңөр болот. Анда кеттик. Мына лингвистика илим. Анда токтолобуз. Лингвистика деген бул эмне? Бул албетте бул илимдин бир түрү. Кыргыз тилинде айтканда лингвистика бул тил илими. Бул дүйнөдө канча тил бар, алардын келип чыгуу тарыхы, алардын бөлүнүшү, алардагы тилдердин өз ара карым-катышы, байланышы жана башка ушул сыяктуу толгон токой маселелер дизилет. Тактап айтканда, ар бир улуттун, ар бир элдин тили тууралуу илим. Тил тууралуу илим. Ал эми илим деген эмне? Бул өзүнчө бир чоң түркүм. Тактап айтканда, ушул лингвистика сыяктуу бир топ илимдин бардыгы биригип, ушул илим деген бир чоң тармакты түзөт. Демек, карагыла, лингвистика деген бир илимдердин бир түрү, ал эми илим деген ошол лингвистика сыяктуу бир топ илимдердин тобу. Өзүнчө бир түркүмү. Бул жерде түшүнүп албоо керек. Жалгыз гана лингвистика өзү эле илим болот, башка илим болбойт деп. Албетте илим дүйнөдө жүздөп, миңдеп саналат, Маселен, лингвистика сыяктуу кандай илимдер бар? География, математика, физика, геометрия, астрономия, жана башка ушулардын бардыгы биригип келип, анын илим деген чоң топту, чоң түркүмдү түзөт. Демек, илим деген бир өзүнчө бир чоң тармак, бир чоң түркүм, лингвистика ошол түркүмгө кирген бир бөлүгү, бир бутагы. Илим деген чоң дарактын бир бутагы, бир шагы. Анда биз варианттарга өтө беребиз. Бул сапар тескерисинен баштайлы, эң түбүнөн баштайбыз. Ж вариантынан. Ж вариантында кас душман деп турат. Кас душман өзүңөргө билине эле турат, буга чейин айтканбыз. Эко синоним сөздөр, бирдей эле сөздөр. Мааниси окшош, бирдейлик. Кас деле, душман деле бир эле маанини билдирет, болгону аталыштары башка. Окшоштук. Демек, бизге бул жооп туура келбейт. Анткени беришинде лингвистика илим деп турат. Илим бир чоң тармак, бир чоң түркүм, ал эми лингвистика ошого кирген бир бөлүгү. Ал эми бул жерде болсо окшоштук. Демек, дал келүү, аналогия, окшоштук жок. Анда кийинки вариантка өтөбүз. Д. Ууландыруу өлүм. Демек, ууландыруу иш-аракет, өлүм анын натыйжасы. Токтоп айтканда, ууландыруу өлүмдүн бир түрү эмес, же өлүм өзүнчө бир түркүм эмес. Бул иш-аракет жана анын натыйжасы. Себеп жана натыйжа. Ал эми илим, лингвистика. Лингвистика илимдин бир түркүмү, илим өзүнчө бир чоң топ. Демек, туура келбейт. Кийинки вариантка. Кийинки вариант жарык караңгы. Бул жерде эмне? Карама-каршылык, антонимдер. Демек, илим менен
лингвистика мен илим антоним емес, бири-бирине карама-каршы емес. Ал эми жарык менен караңгы бири-бирине карама-каршы. Карама-каршы. Демек, окшош эмес. Кийинки вариантка. В вариант. Деңиз, океан. Бул жерде айтканбыз, салыштырмалуулук дегенбиз, экөө бир эле нерсе, экөө тең жер шарынын суу каптаган бөлүгү, экөө тең суу, экөө тең суюк зат, экөө тең ошол мезгилде туздуу, ичүүгө мүмкүн эмес, жана ошондой эле экөөнү тең эле ошол суу жаныбарлары жашайт. Болгону бири экинчисине караганда эбегейсиз чоң. Салыштырмалуу. Экөө бирдей эле, бирок бири экинчисинен чоң. Ал эми лингвистика менен илим андай эмес, Лингвистика деле илим деле ошол эле бир нерсе, бири экинчисине караганда чоң деп айта албайбыз, Так айтканда, лингвистика илимдин бир түрү, ал эми деңиз, океандын бир түрү эмес, деңиз өзүнчө бир жер шарын суу каптаган бөлүгү. Демек, бул жерде салыштырмалуулук бири экинчисине караганда чоң, бири экинчисине караганда күчтүү. Ал эми лингвистикага караганда илим күчтүү, же лингвистика илимден чоң деп айтууга мүмкүн эмес, экөөнү салыштыра албайбыз. Себеби экөө ажырагыс нерсе. Лингвистика бул илимдин бир түрү, илим бир чоң топ. Демек, туура келбейт. Мына эми дал ушул А жана Б варианты бир топ талашты, бир топ татаалыраак маселени жаратышы мүмкүн. Себеби экөөнүн ортосунда окшоштук бар. Муну кененирээк, бизге ачык айкыныраак, бир аз бүдөмүк ойдо калтырбай турган деңгээлде түшүнүр үчүн ушул үчөөнү катар коюп чечмелейбиз. Биринчи катарга лингвистика илимди коебуз. Экинчиге жылкы үйүр, үчүнчүгө кулпунай жер жемиш. Эми карайбыз. Лингвистика илим. Эми илим айтканбыз, жалгыз эле лингвистика эмес, мындан башка да илимдер толтура дегенбиз. Демек карагыла. Биология, геометрия, экономика. Булар дагы илим болуп саналат. Бул үчөө тең илим, бирок бири-бирине окшош эмес. Үчөө үч башка нерсени изилдейт, үч башка нерсени иликтейт. Лингвистика тил илимин изилдесе, биология жандуу табиятты изилдейт, геометрия бул ченөө, өлчөө ченөө, экономика бул биздин баягы адамзаттын экономикалык өсүшүн, каражат жана башка эсептөө системасы. Эми кийинки жылкы үйүр. Карагыла, жылкы үйүр. Эми карагыла, үйүрдө бул жылкы деп бул жалпы аталыш. Карагыла. Жылкы дээрлик үйүрдө эмнелер болот? Бee, кулун, тай, кунан болот. Ал эми жылкы бул жалпы аталыш. Бул мынакей бee, кулун, тай бул үчөөнүн ар бири жалпы жонунан жылкы деп аталат дагы. Булар жаш өзгөчөлүгү гана. Жаш өзгөчөлүгү гана. Так айтканда, баягы булардын эң кенжесин маселен кулун, андан соң бир жылдан кийин тай, анан бир жылдан кийин кунан, анан кийин бышты, биразый, анан кийин жылкы деп аталып кетет да, бирок булардын функциясы бирдей эле. Кийинки вариант. Кулпунай, жер жемиш. Албетте, жер жемиш жалгыз гана кулпунай эмес. Кулпунайдан башка да жер жемиштер бар. Кожогат, карагат, анан кулпунай. Бул үчөө тең эле жер жемиш, бирок бири-бири менен айырмаланат. Үчөө үч башка даам берет, үчөө үч бөлөк шартта өсөт. Же болбосо мындай кылалы, маселен карагыла. Бee, кулун, тай же жалпы жонунан жылкы. Бул үйүрдүн түрү эмес. Булардын бардыгы биригип үйүр болуп саналат. Демек, бee, кулун, тай, кунан бул бир үйүрдүн түрү деп айтууга мүмкүн эмес. Булар ошолордун бардыгы биригип келип, бир той биригип келип үйүр болуп саналат. Ал эми мынакей биология, география, экономика, лингвистика булар илимдин бир түрү. Кожогат, карагат, кулпунай бул жер жемиштин бир түрү. Ушул жерден так конкрет аныкталсак. Биология, химия, анатомия булар илимдин бир түрү. Карагат, кожогат, кулпунай жер жемиштин бир түрү. Ал эми бee, кунан, кулун, тай булар үйүрдүн бир түрү эмес. Болгону ушулардын бардыгы биригип келип үйүр түзөт. Мына достор, дээрлик көп деле кыйналбастан туура жоопту тапкандай эле болду.
билинбеген, анчейин байкала бербеген, баягы деталдаштырып билгенге чейин бар окшоштой туюлган нерселерге конкреттүү көңүл бурсак, кыйналбастан таба алабыз. Мына бизге туура жообун таба алдык, маселен лингвистика илим, Кулпунай Кержемиш. Демек, ушул менен бүгүнкү сабакыбызды жыйынтыктап турабыз. Кийинки аналогиялар боюнча кийинки сабакта жолугушканга чейин аман эсен болгула.